Sen kızıksın. Adamlar ölbes bolup жаралса эмне болмок билесиңби? Сезим өртөп жүрөктү, Жанды эзип жүдөттү, жашоодо ойго келбес күндөр өттү. Gülsün sırttan içinde, sevda büktüm içimde. Тиги келип алышкан чоң кыз эмне жакшы эле эмне ким сабап кетти депчи. Ошолордун баардыгын ошо солгон гүлдөрдөгүдөй кылып көзүн чукуп сүйлөшкөндөй. Адаят сабак эмес. Kemal gün öttü ga. Geçirçi. Адамдардын капчыгына колун салып жаным багат. Акча төлөңүз деп деле айткан жокпуз. Ал кезде мен деген азыркы жашымдан да улуу аялды аткарганмын да. Мындан ашкан кандай факт? Эмне? Ушул күнгө чейин дагы лицо үчүн деп иштеген жокмун, ачык айтайын. Анча-мынча сүйүүсүнөн айрылып калган жигиттер, жан сенин жигитиң бар да, окумшурлаш. Айтпайлы ойлойм. Тынчтык байке менин жарым контрактым төлөп берген дейби? Ал убакта контракт канча эле? Сезим өртөп жүрөктү, жанды эзип жүдөттү. Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Аты жөнүм Кадимет Даняров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында ностальжи берүүсү. Коногубуз жогоруда сонун чыгарманы ырдадым. Бул Солгон гүлдөр тасмасынын саундтрегинде коюлган чыгарма. Солгон гүлдөр 2 тасмасындагы актриса менен бүгүн жалпы кыздарга маекти тартуулайбыз. Бакент Кыдыкеева атындагы Мамлекеттик жаштар театрынын актрисасы, кино жана театр актрисасы, ошондой эле Сонун Айым. 13 жылдан бери такыр интервью берелик. Бүгүн жалпы кыздарга маекти тартуулайбыз. Бүгүн менин каарманым Айнура Акылбекова. Сөз да бүттүм. Ушунтурабызбы, эгерсеңиз? Кандайсыз? Аман эсен. Оорубай сыркалуу жүрөсүз. Сразу ушундай эле. Кетишкем таап алайын. Мунуңуз каяктан? Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Ысык, жайдын ысыгына чукуруп алып жаман. Учурашалы, амандашалы, кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Иштериңиз жакшыбы? Бул майгизди пландаганыбызга жакшы эле убакыт болду окшойт. Анан мен бошогондо сиз бошой каласыз, сиз бошогондо мен бошой калам. Бүгүнкү күнгө буйруптур. Ысык, ошол эле учурда убактыңызды бөлүп келип берген үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Башташканча дей салсаңыз, амандашалы келиңиз. Кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз? Эмнеге чукурдуңарды? Эмне суроо бересиңер дейсизби? Тамаша. Чалганыңда эле чындап ностальгия болду. Баягы 10 жыл, 11 жыл, 12 жыл өтүп кетип атабы даже, ал учурдан бери. Кадимкидей эстедиңиз. жаш кезде эстеп болдуңуз. Жаш кез. Келиңиз, Солгон гүлдөр тасмасы деп атпайбызбы? Биринчиси, менимче, мындан туура бир 12-13 жыл мурун чыгыптыр да. Экинчиси көп узабай эле 1-2 жылдын ичинде чыкты окшойт. Ошол тасма туурасында келиңиз. Жалпы көрүүчүлөр көрүп аткан болсо, баягы кыздардын баардыгын, жигиттердин баардыгын өлтүргөн ушул кыз турбайбы? Шүмшүк деп аткан болуш керек да. Келиңиз. Ал фильм так, мен студент кезде болчу. 2013 жыл болуп калат. Биринчиси ошол аябай жакшы чыгып, режиссеру өзүңүздөр билгендей Тынчтык Бугучиев өзүнүн дипломдук иши катары тартып, анан элге жакшы жайылып, ушундай болгондо экинчисин тартышкан. Кадимкидей эле кастинг кылган болчу, университетте кастинг кылып, анан андай эмне киного тартылыш керек депчи. Анан кийин өрт болуп турган болчу. Иши кылып киного тартылыш керек. Иши кылып изибизди алыш керек. Ооба. Анан кийин бардык Тынчтык байке эме өзү художник да. Анан мен гримдеп көрдү.
кирим деп ошол окшошот бекен деп. Анан биринчи съемочный күндө тетиги Кой Таш жакта, Супара жакта бир жана таш үйлөрдө тарткан жер бар эмеспи? Ошол жерде тартып көрүшүп анан келип окшошту деп анан башташкан. Ошентип анан Соолган гүлдөр 2де тартылып өзүмдү актриса сездим. Андан кийин ошол жылы 2013 башта аяктап келатканда тартса, 2014 бүтүп кеттик университетте. Ошо менен анда ушул убакка чейин баардыгы эле көчөдөн эле, андан бери деле бир топ киного тартылып, бир топ театрда роль ойнодук, бирок эмнегедир сиз баягы Соолган гүлдөрдө келесизби деп эле. Демек ошол учурунда аябай элге жайылган жакшы фильм болсо керек да. Эмнеге терс карман деп сурагым келип атат. Терс карман эмес, ал деген негизи фильмдин жанры мистика да. Мен ар бир актриса же болбосо негизи эле биз ойногон карманыбызды актайбыз да. Болушунча терс карман болсо дагы жок да. Анын дагы өзүнүн чындыгы бар депчи. Демек биринчисинде уланып атпайбы? Перинин жанагындай ичтеги өч алуу деген нерсесин мен улантып кетип атамбы ошол учурда. Анан кийин ал дагы өз максатына жетиш үчүн негизги максат жана балдарды сактап калыш керек деп. Ал жерде баягы унутпасаңыздар керек, негизги жана паракорлор, начар адамдардын жазасын мындай жакшы берген да. Азыр негизи ошондой керек болуп жүрөт дебейми? Жазасын берген, себеби 2 күн биринде жанагы өзгөчө кичинекей жаш кыздарды зордуктап койгон нерселерди көргөндө мен ушунчалык мындай жан дүйнөм менен аябай жаман болдум да, Канимет, потому что бул аябай жаман да. Биз деген мен ушуну дайым радиолордо да айтып жүрөм, могу театрда акыркы спектаклимде ошол зордук зомбулукка каршылык же болбосо ошону азайтуу максатында бир эме кылганбыз да, койгонбуз спектакльдечи. Анан дайым айтам да, биз Азияда 2-нчи орунда туруп атсак зордо эме боюнчачы, бул аябай жаман да. Ошолордун баардыгын ошо Соолган гүлдөрдөгүдөй кылып көзүн чукуп туруп эле көмүп салыш керек да, андай ыкачылардычы, педофилдерди деп. Коркутасың көзүн чукуп десеңиз. Жок, фильмде ушундай го. Эми негизгисин айтам да, баягы эми ал кино да. Силер коркпой эле койсоңор болот деңиз. Силер коркпогула деп. Бирок мисалы тасмага тартылгандан кийинчи, тасмага жарык көрдү, анан чыккандан кийин мындай жаман көздөр менен карагап, "Ай, сен баягы тасмадагы ушундайсыңбы?" дегендер болсо керек эсизчи, мисалы. Эми баягы бул тасма болгон күндө деле мисалы элдин чындап эле ишенерлик кылып аткаргансыз да. Балким ушундайлар көп эле болгон, азыр деле болот. Кичинекей балдар, анан кийин мен мугалим болуп иштеп калганда кийинки келген студенттер деп аябай эмоцияларын көрсөтчү. Эже мен сизди көргөндө анан эле коркчумун да депчи. Анан деп коесуң. Себеби мен деле биринчи курска келгенде тиги Назым агайды көргөндө коркком. Эмнеге? Ал жанагы бир фильм Кара жолтой. Ошону көргөм да, анан мен деле университетке келгенде Назым агай астынан чыга калсамдай чочуп кеткем да. Ошол сыяктуу болушса керек. Эми прям бетиме келип аябай корком деп айткан деле эмес. Бирок тасмага тартылгандан кийин такыр мындай өзгөрүп атыптырсыз чындап эле. Ошол бойдон жүзүңүз дагы, үнүңүз дагы, андан дагы жашап кетиптирсиз тескерисинче. Ал кезде мен деген азыркы жашымдан да улуу аялды аткарганмын да. Грим деп. Жашыңыз канчада ошондо? Анда жашым, анда эмне деңиз? Анда мен 18. Тамаша. Анда 21-22 болсом керек. Окууну бүтүп аткан жылдарда. Ошол. Улуу кишинин образын ойнош канчалык оорчулук? Же театрда билинбейби такыр? Болот. Эми анын деген ар бир биз ошон үчүн окуп атабыз да. Анан ар бир возрастты бериш үчүн өзүнүн актёрдук чеберчилик болуш керек. Анын ичинде көптөгөн нерселер бар да. Ролун ойнош жагынан жана Канат мен балам болгон да. А Канат байке да вообще-чы. Канат деп айтыш керек бирок. Аны балам деш керекмин да. Ал менден улуу да. Анан кийин деле тамашалап көрүп калсам балам деп коем, бирок ал менден улуу да. Анан ошол
эне баланы сезүү жагынан кыйналдым окшойт. Баягы эми ал кезде жаш азыр, тем более азыр деле эне боло элекмин. Ошондуктан ошол учурда сезимдерин балким кыйналсам керек. Бирок ал кезде мындай эме бар болчу, кинону ушундай жакшы аткарыш керек деп. Негизи ар бир нерсени мындай чын жүрөктөн мамиле кылсам, баары мындай окшошуп жакшы болот да. Көңүлдөнүп, изденип. Маектин сыртын айтып калдыңыз го сизче. Биз ошондо тартылганда жатаканадан жанагы жазга жетпей эриген кардай дал ушул солгон гүлдөр тасмасында саундтрегине коюлган ырды жатакана баары ырдачу депчи. Ооба. Ал биздин гимн болчу да. Жатакана ошо менен жаңырып турчу. Түнүгү дагы, күнү дагы. Башкы ролдогу актриса отурат. Анан баягы анча-мынча сүйүүсүнөн айрылып калган жигиттер, "Жан сенин жигитиң бар" деп окумшулдаш. Азыр деле тиги актуалдуулугун жоготпой атат го алар. Жакында дагы жаңыланып чыгып, ошондо дагы угуп алып дагы бир ностальгия болгом. Кышында чыкты го дейм, Ооба, жаңыланып. Ошол жакшы. Ал ырдын автору дагы Бакыт Оторбаев деген байке. Ошол университетте окучу. Сөзүн, оонун жазып чыгарган. Өзү негизи биринчи өзү ырдап баштаган да. Өз негизи ар бир анын жүрөгүнөн чындап чыккан да, анын ошол сүйүүсүнөн чыккан. Ошон үчүн ал чын жүрөгүнөн ал киши дагы аябай башкача ырдачу да. Бирок негедир Бакыт байке эмеден алыстап кетти. Чыгармачылыктанчы. Бирок өзүнүн аткаруусунда аябай жакшы болчу. Эгер мүмкүн болсо, ушул чыгарманы сиздин аткарыңызга уксак кандай болот? Жөн эле койбойлу. Көрүшүрүм бар качып кетпесин дейсиз. Жөн эле койбойлу. Бир куплет мүмкүн болсо. Телефонду эле карап алсак болот. Жок, жөн эле коёмчу. Ырдабай эле коеюнчу. Сезим өртөп жүрөктү, Жанды изип жүдөттү, жашоодо ойго келбес күндөр өттү. Гүлсөң тыштан ичимде, сыздап өттүм ичимде. Сүйүп турабадым бир чечимге. Жазга жетпей эриген кардай эриди сүйүм. Кайрамасын. Жан сенин жигитиң бар, жакының бар, жаныма жагар. Ошо. Бол, браво. Үнүңүзгө береке. Ал тасмага тартылгандан кийин, мисалы, командабай качтыңыздар да. Мисалы, ошол эле Азат Жакыпов. Супер ТВ телеканалы менен биргеликте бир интервью кылганбыз. Аны көрсөңүз керек. Андагы мисалы Азат байкенин образы балким башкачараак. Ана ошондой айтып калганда маектечи, мен үчүн мисалы ошол образды аткарыш үчүн Ош базардан маньяктардын бир эмесин алып келгем дейт да. Дискти көргөм депчи. Ошол кинону, маньяктар жөнүндө кинону көрүп, потом кандай эме болуш керек, кандай мисалы образ кандай болуш керек, кебетеси кандай болуш керек депчи. А сиздечи кандай болгон? Сиздин бир эле курчагыңызды билем, ошол курчакты көргөндө эле мен жүрөгүм түшчү. Бизге меники мындай да, мен негизи эле азыр деле, ошондо деле ошол иштешкен режиссерлор туура жакшы задача берсе, актерлор кыйналбайт да, ошол багытты да. Тынчтык байке мындай эмеде, режиссерлор дагы өзү ар түркүн болот да, ар бир режиссердун өзүнүн баягындай актер менен иштөө чеберчилиги болот да. Анан Тынчтык байкеники ошол жагы аябай күчтүү да. Өткөндө да Тынчтык байке айткам, Тынчтык байке бир жакшы кино тартпайсызбы депчи. Ал кишиде ошол актерлор менен иштешүү, команда менен иштеш тыптынч, эч кандай ызы чусу жок. Сен мындай эчип келип, Айнура азыр мындай да, сен элестет, өзүңдүн балаңдан мындай айрылгансың. Мындай болгон элестет деп отургузуп алып түшүндүрүп койчу. Анан кийин өзүмчө барып кийинип алып, киримденип алып, анан магистрал жакта жанагы эме бильярдтан чыккан жери бар го. Саба мушташка чыкпайсыз беле, ошол жерин көк алып мынтип келатам да. Эки милиционер менен. Анан тиги келатам да, биякта мынтип отуруп эме плащча эмес эле отурсам биякта тигилер алыс жакта болчу да, биякта жительдерчи эме жашаган адамдарчы.
тиги келип алышкан чоң кыз эмне жакшы эле эмне ким сабап кетти депчи. Ошондой. Бет башың баары боелгон. Боелгон, кан жалатыпчы. Андан кийин азыр айтып атсаң көп аябай деле кыйналып, момунтип эсимде калганчалык кыйналган эмесмин да. Чындап келгенде анын баардыгын мен ойлойм ал режиссердун бизге берген туура багытынан биз ошону туура кабыл алып, анан ортодо жакшы чыгарма жаралат да негизи эле. Анан кийин суукта тартылганбыз аябагандай. Ошондо эсимде калгандары деле ошол. Аябай кызыктуу окуян деле эсимде жок чындап. Ошондогу команда менен азыркы күнгө чейин мындай катташ барбы? Тыртык байке менен дайыма эле көрүшүп турабыз, чогуу иштеп калдык азыр. Андан кийин ал жактагы секретарь кызды аткарган мен өзүмдүн группалаш кызым Ажара. Ал менен катташып турам. Дагы ким? Калгандары менен байланышым деле жок. Азат байкемге да көрүп калам. Кээде. Бирок биз чогуу ойногон эмеспиз да экинчиде. Бирок эми как ошол кинодо аткарган катарычы. Мисалы, азыр театрда эмгектенгениңизге бир 10 жылдан ашып калды көрсө. Театрда иштеп жүрөсүз, эмгектенип жүрөсүз, ошол эле учурда 10 жыл дейш мисалы. Толуктап айтканда 10 жыл эмгектендиңиз, бирок театрдан эмес, тасмадан көрүп туруп, сен баягы солон күндөрдөгү перисиңби деп айтканда мындай жан дүйнөңүз эмне болот мындай? Кысыласызбы? 10 жыл мээнет кылсам мен. Көрүүчүлөр мен ошондон тааныбай деп мындай ичиңизде таарыныч дейинчи. Жок, андай болбойт. Деги эле ушундай көп болот. Троллейбуста баратсам деле, светофордо турсам деле көбүнчө базардан ушулар көп таанышат да, солган гүлдөрдө кызсың депчи. Андан кийин андан бери деле чын сен айткандай көп эле фильмдерге тартылып жүрөм эми. Баягы элдин эсинде калып калган үчүн айтып атат да, демек элде күнөө жок. Ага эч кандай деле эметпейм деле, терикпейм деле. Ошондо аябай жаш окшойм дейм. Ошонун баарын өткөрүп жиберип турдук. Эме болгон? Ооба, сүрөткө түшүшүп, андан кийин коркунучтуу фильм катары кабыл алышып эле бир нерселерди сурашып, көбүнчө эле жана кантип тарттыңар эле? Анан жана көзүм чукуп ийгенде, аты ийгенде, анан мындай кылганда деп, анан баягы башта эринбей түшүндүрүп берчүмүн. Ал грим, анан мындай депчи, кийин ал фильмде эле койгон. Бир эле сөз. Ооба, кино ошондой болот деп эле койгом. Болду. Азыркы айтып го, жылдыз оорусу депчи. Ошондо эле бар беле же анчалык эмес беле, мисалы. Ооруп деле Азатбек айтып калганда, мисалы, жогой мен ошол тасмага тартылсам деле жылдыз оорусу жок болчу депчи. Жок. Ошону айтып атпаймынбы, ушу мааниделер бептирмин депчи. Жылдыз оорусу деген жок, болгон жок го дейм. Биринчи тасмаңыз ал. Жок, ага чейин бир фильмге тартылгам. Казакстанда. Казак кыргыз бир тууган деген. Ал жакта бир уйгур кызды ойногом да. Ал жакта аябай чоң өзүбүздүн мен деген улуу актер актрисалар менен тартылган Мукамбет Токтобаев ата, ошол жубайы Жандат апа болуп, андан кийин Болот Темтемешев, Назым Мендибайыров ушулар болуп тартылганбыз. Режиссеру Нурлан Абдыкадыров, театрдагы, кинодагы режиссер. Андан кийин ал фильм фестивалга бир аз катышып, анан мындай элге жайылып чыккан жок да эмнегедир. Ошон үчүн көп мындай элдер аны жакшы көрбөй калышты окшойт. Анан экинчи фильм ошол Солгон гүлдөр болду да. Андан кийин эми көп эле фильмдер болду. Солгон гүлдөр чыккандан кийинчи кайсыл тасмаларга чакырышты жана кандай образ эмедичи, кандай роль сунушташты? Театрда деле, кинодо деле бир багытта бир жолу ойлонуп көрсөм, ошо бир багытта ролдорду ойноп турмун да. Ушуну ойногон, бул бир комедияны ойносо дайым комедияга чакырып, же бир трагедияны ойносо трагедияга ушундай болуп кетет го. Бактыма жараша ушундай болгон жок да. Фильмдерде деле бирок кичине терс кармандарга фильмдерде көбүрөөк. Театрда баардык жанрда ойноп келтем да. Антип чакырышкан деле жок. Ушундай мистиканы ойноду эле деп Албарыстыга чакырып деген сыяктычы. Чакырды эле же? Жок, негизи озвучкасын кылып бергенмин да. Анан ошону пытать эте беришет да. Ал кыз дагы балким мындай эмеси, бет түзүлүшү мага окшош болгон үчүнбү, мен ал кинону аз тиги дубляж кылып бергем. Анан ошон үчүн ошону дагы сиз ойногонсуз дей беришет да.
бирок ал фильмде башка актриса ойногон. Ошо. Азыркы учурда тасмага тартылыш үчүн гонорар бар. Ал учурдачы? Анда деле бар болчу, бир аз да. Канча эле? Бир аз төлөшчү. Канча сыр болбосо балким айтсак көрүүчүлөрдүн астында. Айтпай эле койбойм. Кулам айтпай бериңиз. Тынчтык байке менин жарым контрагым төлөп берген дейм. Ал убакта контракт канча эле? Аябай аз болчу биздин университеттики. Ошону төлөп берген. Ал кезде баягы акча алам дегенде эле акча үчүн деле деген неме болбосо керек да. Ошон үчүн акча төлөңүз деп деле айткан жокпуз. Акча деле алган жокпуз ачык айтканда, ошондой да. Айтып атат го, ар бир мээнет бааланышы керек депчи. Бирок ошол эле учурда жаңы чыгып аткан, балким жаңыдан тасмага же театрга чыгып аткандар болсо, лицо үчүн иштейм дегендер бар го. Сиз канча убакыт мисалы лицо үчүн деп жүрдүңүз? Эч кандай гонорар албай, эч кандай каражат албайчы мисалы. Мен ушунча убакыт ушул күнгө чейин дагы лицо үчүн деп иштеген жокмун, ачык айтайын. Ойлонгон да эмесмин лицо үчүн деп. Ойлонбойм дагы. Себеби азыркы учурда лицо үчүн иштеш мындай оңоюраак сыяктуу болуп калды да. Менин тааныштарым ушул чөйрөдөгү баягындай азыр Инстаграм менен Кудай жалгап TikTok'то өчүп калбадыбы? TikTok'тон чыкпай калышкан дегендечи. Эгерде жүздү жазаш үчүн өзүңө чын жүрөктөн ошол кесибиңе чын жүрөгүңдөн маңдай териңди төксөң, ал өзү эле келет. Мен лицо жасаганда баягы кандай лицоң тааныш болсо, кинолорго көбүрөөк чакырып, көбүрөөк акча таап, батыраак байыш эле керек го дейм. Ошон үчүн эле го дейм. Болбосо театрдын айлыгын өзүңөр билесиңер, азыр да Кудайга шүгүр биз кирген жылдарды айтпай эле коеюн. Анан эгер лицо жасаш керек болуп, эгер жакшы турмуш, жакшы жашаш керек үчүн мен эгер ушул кесипти тандаган болсом, анда азыр бөлөк болмок. Анда мен Супер ТВга 10-чу жолу интервью берип атмакмын дебейм. Ошондон бери биринчи жолу берип атам. Мына кандайбы сен ошондон түшүнүп кой. Сага рахмат дебейм. Сизге рахмат. Чындап эле сизден интервью алардын астында сиз жөнүндө көбүрөөк маалымат издегенге аракет кылдым да. Болушунча. Инстаграмда айтпай эле коюңуз, Google'да айтпай эле коюңуз. Айтор соц тармактардын баардыгын карап чыктым да, аңтарып чыктым. Жок бекен. Ким, эмне болуп иштеген, буга чейин кайсыл тасмага тартылган, кайсыл жактан болот, же кайсыл окуу жайды бүткөн депчи. Бирок сиз жөнүндө такыр маалымат жок экен. Бул демек сиздин дал ушундай өзүңүз айткандай эле, мисалы, лицого иштегениңизден. Ошол лицого иштеген убакытты ошол чыгармачылыкка иштеген жакшы деп ойлойм да. Себеби мындай жан дүйнөң мындай тарткан жумушуң, театр, мен киного чыкса деле албетте мурдагыдай тартылыш керек деп жүгүрүп барбайм, бирок тандап тартылам азыр. Эгер тартыла бергенде балким лицом көбүрөөк жаралып кетмек. Себеби көп кинолордон баягындай баш тарткан учурларым болгон. Себеби көп. Себеби мен профессионалдуу актриса катары өзүм тандоого укугум бар да. Ал эми театрда кайсы роль болбосун мен ойногонго даярмын. Себеби мен ал жерде мамлекеттик жаштар театрында, ошол жаш көрүүчүлөр театрында, ошо жаштарга, элге руханий байлык тартуулоо үчүн, ошол балдардын жүрөгүнө, балдардын келечегине баягы агартуучулук дейбизби, тарбиялык маанидеги көп спектакльдерди ойнойбуз да. Кинодо туруп эле мындай болуп калат да. Эмне үчүн баш тартасыз? Жазат Инстаграмданбы, же мындай чалыппы, келип бере каласызбы могул ролго? Режиссеру кийим, эмне десең, мындай да, сизге могул эмени жиберип койдум, анан келе каласызбы деп элечи. Кандай мындай билбейм. Баарлашканын да билбейт. Кыскасы барганда баягындай
ошол мен бул менин кесибим да. Мен ар бир кинодон болобу, ар бир спектакльденби ошол иштеп аткан ошол чөйрөмдөн жада калса мынакей ошол дубляжга барсам дагы, фильмдер которсок да ошол мага келечегиме, ушул чыгармачылыгыма ошол эме орусча айтканда багаж болуп ошол өзүмдүн өстүрүшүм керек да. А эгерде ал мага пайдасын алып келбей эле турган, жөн эле кирди чыкты бир убакытты корото турган нерсе болсо, андан кереги жок деп ойлойм да. Ошол. Негизи чыгармачылыкта дагы эс алуу керек да. Эс алуу керек, мындай эс алып, ой жүгүртүп, эмне болуп атам депчи ошондой кылып турса жакшы. Деп ойлойм. Бул менин жеке көз карашым да. Ар бир чыгармачыл адам өз эрки, кандай чыгат, өз эрки. Сонун. Солон гүлдөр тасмасына тартылдыңыз. Анан ага чейин театрда эмгектенгенсиз, баштагансыз. Театр туурасында келиңиз. Театрда мисалы роль жараткан жеңил эрекпи же болбосо тасмадабы? Ошол эле учурда мен билем да, театрда көрүүчүлөр менен мындай маңдай теске отуруп үмүткөн аткарган сон болуш керек. Алардын энергиясы сен бересиң, аласың. Жандуу энергия да театр. Ошон үчүн мен жана айтып атпадым беле, театрга көбүрөөк эмгек сиңирип атам депчи. Себеби окууну бүткөндө эле ошол театрга кирип, анан кийин ошо театрдагы чыгармачылык жолум жакшы башталды десем болот да. Балким мен ошол театрдагы ролдорум менен алаксып, ошол жака жан дүйнөм менен кирип кеткендиктен кинодон көбүрөөк алыс жүрүп калдым да. Кайрадан киного аралашканыма бир 2-3 жыл болуп калды да. Ошол. Анан театрда эң жакшысы ошол сен айткандай, анын үстүнө биздин театр, жаштар театр барсаң керек, мындай көрүүчү менен аябай жакын, тыгыз байланыштасың да, көрүүчүнүн көзүнө карап туруп айтсаң болот да. Анан кийин кыскасы театр менен кинонун айырмасы абдан чоң, абдан чоң. Майктын сыртынан сурап калдым го. Үй-бүлөлүк жеке жашооңуз кандай депчи? Жакшы. Ушул туурасында сурайынчы, келиңиз. Жалпы көрүүчүлөргө, Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө өзүңүз жөнүндө маалымат болсун. Келиңиз. Мен өзүм Нарын областынын Актала районунун Тоголок Молдо деген сонун айылынан төрөлүп өскөнмүн. Дагы эмне айтайын, ата-энем ошол жакта жашайт. 4 туугандын 3-сүмүн. Анан өзүм деле ушул бирөө менен таанышсам деле сурабайт экенмин да. Көп айтышат. Сурабайм, эмнегедир билбейм. Анан өзүм жеке жашоомду деле айта бербейм. Айтпайм деле. Кимге кызык дейм да. Ар бир жандуунун жеке жашоосу бар да. Өзүнө катылганчы. Ошону өздөрүнө эле катып койсо деп ойлойм да. Өтө эле чачып жибергендин деле кажети жок деп эсептейм, билбейм. Негизи мындай го, эркек балдарды айта берет, качан үйлөнөсүң, үйлөнбөйсүң, убакыт эле келип калды го депчи. Анан мырзалар айтып калат да, ой күздүндө депчи. Бирок кайсы күз экенин билбейм депчи. Көп айтылып атат сизге дагы ушул суроолор. Айтыла берип. Билбейм, Кудайдын буйруган күнү го. Бирок жакындап калды окшойт. Жакын каралып буюрса. Ата-энеңиз жөнүндө келиңизчи. Ата-энем алтындарым деп койбойм. Ата-энем айылда, ата-энем деле ойлоп атса керек, ушул кызым качан турмушка чыгып бактылуу болор экен депчи. Мен ата-энем дагы өзүм да ошо, ата-энем ошондой болгон үчүн болуш керек. Орусча айтканда өтө скромный адамдар дегендечи. Мен кызыл дипломумду көтөрүп алып баргам да эме окууну бүткөндөчү. Анда деле эмоция жок деген. Жакшы. Тиги молодец кызым деп коет атам. Мынтип эле жаап коюшат, куттуктап, ичине тыйын салып. Анан кийин бир жылда тиги маданият мыкты кызматкери, анан кийин Айтматовдун Жамиля чыгармасын ойноп ошо көп жактарга бардык да. Кытайга чейин бардык, Азербайжанга бардык, анан бизге эл аралык Айтматов фондунан медалин алдык. Анан кийин ошондо маданият баары мындай не деп койчу эле, чогуу келди да ошол сыйлыктар. Анан аны көтөрүп деле барасың да. Анан анда деле азаматсың. Балким чыгармачылыкты
сыяктыдан алыс адамдар болгон үчүн балким ошондой болушу мүмкүн деп ойлойм. Анан антейин десем, агам деле, иним деле, баары эле мен ошол солган гүлдөр чыкканда айтмакчы, байкеме чалам да. Анда азыр мен мисалы фильмдерим же спектакльдеги премьераларым болсо чакырбаймын да эч кимди делечи, баягы туугандарымдычы. Анда деген ушундай биринчи жолу киного тартылып баягы студент кез чалып атам да баарыначы ойногон ролум тигил. Анан кийин байкеме чалсам, байкем өзү аябай мындай өтө эме адам да, бир мүнөзчан. Мен качан дейсиң деди, февралдын канчасы ушундай болду го дейм. Мен апрелдерге чейин бошобойм деп коюп турбай байкемчи. Болду. Бир эле сөз. Анан мындай катуу эле макул деп эле калып калгам да, келген эмес. Наоборот, менин аталаш туугандарым, балким баягы аталаш туугандарым да менин туугандарым да тукумубуз. Балким ошол атамдын улуу агасынын ошол баласы мындай ыр жазат. Ошолор көбүрөөк эме кылат да. Мындай наоборот чыгармачылыгымачы. Анан өзүмдүн үй бүлөмдөгүлөр көп деле мындай же балким ичтеринен кубанып калып билбейм кандай. Айта албайм негизи. Барабыз көрөсө, анда дагы көрөсө убакыт келсин. Сизге ыраазычылык билдиребиз. 13 жыл эч кимге маек бербей жүргөнүңүзгө, андан соң солгон гүлдөр тасмасынын артында мынтип 13 жылдан кийин деп маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Силерге да рахмат, ушинтип эстеп мени дагы баягы студенттик кезиме алып барып келдиңер десем дагы болот. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Силер да бар болгула. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга солгон гүлдөр 2 тасмасынын башка ролун жараткан Перайым Тагарага Айнур менен жалпыңыздарга маекти тартууладык. Силер ушул берүүнү Супер ТВ телеканалынан көрүп аткан болсоңор, анда YouTube каналында көрсөңөр болот. Аты жөнүм Кадимет Даняров. Көрүшкөнчө.